Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Summa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жаратқан Аллах табарак ва таала кереметті Құран-ы Кәрімінде Ваттақуллах ва юаллимукуллах валлаху бикулли шейин алим. Аллах Тааладан қорқып тақвадар болғыла. Аллах сілерге ушундай илимдерди үйрөтөт. Валлаху бикулли шейин алим. Аллах бардық нәрселерді билүүчү. Аллахым арзуна хуббак ва хубба ман юхиббук. Аллахым ыйык жума күнүндө өзүңдөн жалбарып суранарым, өзүңдү сүйүүдү насип эт, жана сен сүйгөндөрдү сүйүү насип эткин. Ва хубба амалин юқаррибуна иля хуббик. Сенин сүйүүңө бизди жакындатуучу амалдарды сүйдүргүн. Аллахумма зидна иманан. Аллахым иманыбызды зияда кылгын. Аллахумма арзуна ихласа фил каули вал амал. Аллахым сүйлөгөн сөзүбүздү, жасаған ишибизде ихлас насип еткин. Аллахума амин. Урматтуу мусулман бир тууганым, Шабан айынын 2-чи жумасыдабыз. Өткөндө Шабан айын 1-чи жумасы эле. Күндөн күнгө Рамазан айы, айлардын султаны болгон Рамазан жакындап келатат. Рамадан арра рахмату мин Аллах. Аллахтын рахматы жааган ай. Мин магфирату мин Аллах. Аллах күнөөлөрдү магфират кылып кечире турган ай. Дат даманун илал жанна. Бейишке кепил болгон ай. Алиф аману минан нар. Дозоктон аман сактай турган ай. Нун нуру мин Аллах. Аллахтын нуру кереметтүү Куран түшкөн ай. Рамазанга жакында баратабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, бардык уюлдук телефондордо бүгүн ар бир мусулман бири-бирине Жума мубарак, жума берекелүү болсун. Рамадан мубарак, Eid мубарак. Ушундай SMS-тер бири-бирибиз менен бөлүшөбүз. Кээ бирлер телефон чалып, Шабан айыңыз мубарак болсун, жумаңыз мубарак болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эч бир күн өзүңө бир суроо бердиңби? Эмне үчүн мага жума мубарак деди? Рамадан мубарак деди? Же сен бирөөгө жөнөтүп атасың? Ал сөздөн максат эмне? Не деп жооп бересиң? Эмне үчүн бул бири-бирибизди куттуктоолор? Албетте бул пайгамбар алейхиссалам муну кылган эмес. Сахабалар жасаган эмес. Бирок бул дуа сыяктуу. Дуанын бир мөөнөткө, бир мезгилге эч бир таандыгы жок. Жараткан Аллах табарак ва таала: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i иза да'ан." Эгер бенделерим мен жөнүндө сураса, мен аларга өтө жакынмын. Уджибу да'вата да'i. Дуа кылгандын дуасына жооп берем. Дуа кылган адам качан дуа кылса дуасына жооп берем дейт. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Раббыңар айтат, дуа кылгыла, дуаңарга жооп берем дейт. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Менин ибадатым болгон, ибадат намаз, орозо сыяктуу, ибадатым болгон дуадан, дуа кылбай текебирлик кылгандарды дозокко кор акыбалда киргизем дейт. Дуа кылуу сенин муктаждыгың. Сен жараткан Аллах Таала муктаж экендигиңди өзүңдү кор тутуу. Сен айласыз, зайып бенде экениңди Аллах Таалага билдирип жараткандан сурайсың. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир тууганым, Жума мубарак деген, жумаңыз берекелүү болсун деген менин сизге болгон дуам. Же Рамазан айыңыз берекелүү болсун деген дуа. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок Жума мубарак, Рамазан мубарак деген куттуктоолордун бир мааниси болсо керек деп ойлоймун. Кээ бирлер жумушка орногосондо, жумашыңыз кут болсун, үйлөнгөндө үйлөнүү үлпөт тоюң кут болсун, машинең кут болсун деген сыяктуу эле берекелүү болсун. Тилекке каршы бизде кээ бир мындай эмес сөздөр бар да, мен кайдан алган биздин кыргыз бир туугандарыбыз? Майлуу сүттүү болсун. Парал деген сөз бар. Майлуу сүттүү болсун. Могу кресло бирөөгө мага түбөлүк эмес. Эгер менден бурда бирөө түбөлүк болсо мен келбейт элем. Ар бир жумуш башка болсун, имамдык, муфтилик ошондой эле ар бир отурган мансап эч кимге түбөлүк эмес. Андан мурда канчалар отурган, биздекинде канчалар отурат. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, бирөө окууду бүтсө, диплом кут болсун дейбиз, Жараткан Аллах табарак ва таала небереңиз кут болсун дейт. Бир дуа кылып коюңуздар.
Кече иншалла Кудайыма шүкүр мен Имран уулум эгиз бала болду, бирок азыр ооруканада. Аллах шифа берип жакшы чыгып кетсин. Бул максат махадыл маанелле деп атат. Мубарак деп SMS жөнөткөндө сен өзүңдүн акылыңды эмнени көздө тутуп атасың? Көңүл бур урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбар айтат. Рамазан келет ата. Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Ким Рамазан айын фарздыга иман келтирип, Аллах таала менин мойнума жүттүктөгөн деп иман келтирип ишенип, ва ихтисабан соону Кудайдан үмүт кылып, бираз режим кылайын, вес таштап алайын деп эмес. Соону Аллах тааладан үмүт кылып, Рамазандын фарздыгына иман келтирип, орозо кармаса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, анын баардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Мен сизге Рамазан мубарак дегенде, сиздин күнөөлөрүңүз кечириле турган айыңыз берекелүү болсун. Ошондой айга келе атасыз деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи жума күнүндө бир убакыт бар, ошол убакытка кайсы бир бенде дал келип калса, Аллах тааладан сураган тилегин Аллах кабыл кылат дейт. Ошол күнгө жеткизген күнүңүз мубарак болсун. Ошондой дуалар кабыл боло турган кезиңиз берекелүү болсун деген сиз жөнөткөн адамга сизден болгон дуа ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким Рамазан айында экинчи бир ахадис. Ман кама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Ким Рамазан айында кыямда турса, Аллах тааладан соону үмүт кылып, Рамазандагы таравинин ибадаттын соо көп экендиге ишенип туруп, Алладан соону үмүт кылып орозодо кыямга таравага келсе, гуфира лаху ма taqaddama min замби, анын бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Ошондой ибадат болгон күндөрүңөр берекелүү болсун деген сөз. Ошо айга жетип келе атасыңар деген сөз. Пайгамбар башка бир хадисте мен кама лейлатул кадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма taqaddama min замби. Ким Кадыр кечесинде ыйыктыгына иман келтирип, Алладан соону үмүт кылып, Кадыр кечесин түнүн тосса, анын бардык күнөөсү кечирилет дейт. 83 жылга тең келген түнгө жакын келе атасыңар, берекелүү болсун дегендей сөз. Урматтуу мусулман бир тагы. Бирок биз күнөөлөрдү кечирилүү деген нерсени сезе билебизби? Кээде машинага жеткенде кубаныч, үйлөнгөндө кубаныч, диплом алганда кубаныч, креслого жеткенде кубанасыз. Бирок күнөөңүз кечирилди деп Каб ибн Малик деген сахаба, пайгамбар 50 күн сүйлөшпөй койгон. Сахабалар 50 күн саламдашпай койгон. Пайгамбар менен бир жихадка барбай койгон. Себепсиз бир шылтоо менен калып кеткен үчүн. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аялдарын алар менен жашабай кой деген. 50 күн бирөөгө салам берсе, эч ким салам менен ала албайт, бирөөгө мамиле кылбайт. Өзүнүн атасын бир тууган дуалдан чыгып, ассаламу алейкум десе, саламын албайт. Сен билесиң го, мен Алланы, пайгамбарды сүйөм, эмне үчүн мен саламын алейк албайсың десе, сенин кандай экениңди Аллах жана пайгамбар билет, мен билбейм дейт. 50 күндөн кийин Тавба сүрөсүдө Каб ибн Маликтин тобосун Аллах кабыл кылган кезде сахабалар кыйкырып, там башына чыгып жамаатка келе албай калат. Кыйкырган кезде ат менен чуркап, атчан баргыча кыйкырык жетет. Каб ибн Малик, Кудайым тобоңду кабыл кыл деп 50 күн ыйлаган пайгамбардын жанына келип отурган кезде пайгамбар мындай дейт. Айтайын деген маселе ушу. Каб, энеден төрөлгөндөн берки эң бактылуу күнүң дейт. Эмне? Сенин күнөөң кечирилди дейт. Урматтуу мусулман, сенин бактылуу күнүң диплом алган күнүң эмес, үйлөнгөн күнүң эмес, машинага отурган күнүң эмес, бир креслого отурган күнүң эмес, сенин эң бактылуу күнүң Аллах сенин күнөөлөрүңдү кечирген күн. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен күнүгө 100 жолу, 70 жолу истигфар айтам дейт. Сахаба айтат, пайгамбар менен ар чогулушта отурсак, пайгамбар 70 жолу, 100 жолу истигфар айтканын санайт элек дейт. Биз канча айтабыз? Машинада бар, астагфируллахал азим, астагфируллахал азим ва атубу илейх. Улуу Аллахым, сенен кечирим сураймын, сага тобо кылдым деп айтабызбы? Күнүгө канча истигфар айтабыз? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер биз күнөөнүн кандай кесепет экендигин, күнөөнүн мойнубузга кандай оор экенин билгенде, күнөөлөрдүн кечирилүү, магфираттын берекесин билет элек. Көңүл буруңуз. Биринчи мисал. Анаби Катада радияллаху анху ан Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qama fihim fa zakara lahum anna al-jihad fi sabilillah fal iman billah afdal a'mal. Пайгамбар сахабаларга турда исламдагы Аллах тааланын барлыгына билген иман келтиргенден кийин намаз, ороза, зекеттеринден мурда Аллах жолунда жихад кылуу деди. Аллах жолунда динге кызмат кылуу деди. Динди коргоо деди. Иманды коргоо деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланын барлыгына билген иман келтиргенден кийин бардык амалдардын туу чокусунда жихад турат деди.
Кейін bir сахаба тұрды. Я Расулалла. Bir сахаба тұрды. Я Расул, араэйта ин кутилту фи сабилла аюкаффиру анни хатая. О Аллахның елшісі, жихад ең ұлы ибадат екен. Сіз мага жооп беріңші. Егер мен жихадқа шықсам, динимді қорғау үшін, динге башқалар чакыруу үшін, ошол жерде динде жихадта шахид болуп өлсөм, ал аюкаффиру анни хатая, Кудай Таала менин каталарымды кечиреби dedi. Факутилту фи сабилла. Аллахның жолунда өлсөм, аюкаффиру анни хатая, менин каталарымды Аллах Таала жоюп салабы dedi. Факала Расул пайгамбар, наам ин кутилта фи сабилилла. Ова Кудай жолунда өлсөң, ва анта сабир, сабыр кылып салгылашып, ва мухтасаб, соопту Алладан үмүт кылып, мукбилан гайра мудбир, душманга карама каршы келип, артка качпастан каза болсоң, күнөөңдү кечирет dedi. Бираздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кандай дедиң dedi. Туруп айтчы dedi, сахабалардын көңүл буруу үчүн. Кандай дедиң dedi. Ал айтты, о Аллахнын элчиси, эгер мен Аллах жолунда жихадка чыгып, жанымды төгүп каза болсом, күнөөлөрүм кечирилеби дедиле пайгамбар. Ооба, эгер сен сабыр кылып, Кудайдан соопту үмүт кылып, алдыны карай, артка карай качпастан, Аллах күнөөңдү кечирет dedi. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул хадисти айтуудан максат эме? Мо сахаба күнөөлөрү кечирилүү үчүн жанын берүүгө даяр экен. Канын берүүгө даяр экен. Аллах жолунда өлүүгө даяр экен. Бул пайгамбардан сураган жок. О Аллахнын элчиси, мен жихадка чыгып өлүп калсам жаннатка киремби? Жаннатта хурул айылдардан аламбы? Аны айткан жок. Же бай боломбу? Жихадтан олжо аламбы деген жок. Не деген суроо берди? Аллах менин күнөөлөрүмдү кечиреби dedi. Урматтуу мусулман бир тууганым, андай боло турган болсо, бул адам сиз ошо күнөөлөрдү кечире турган Рамазанга жакындап жатасыз, эмнеге даярсыз? Аллах жолунда эмне кылууга даярсыз? Ифтар кылууга даярсызбы? Ооза чаркы берүүгө даярсызбы? 30 күн бүгүн ниет кылып, кыямда мен быйыл өткөн жылы тарабыга толук катыша албадым, быйыл хатым Куранга катышайын дегенге даярсызбы? Экинчи мисал. Көңүл буруң, Аллах Курани Каримден. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Фираун. Сыйкырчылар менен Муса алейхиссалам арасында эме болгондо айтат. Сыйкырчыларды ла уқатти анна айдиякум. Муса алейхиссаламдын динине иман келтирген имандууларды карап туруп айтат. Эгер менин жолум жолдо болсоңор, мени Кудай дебесеңер, мага баш ийбесеңер, ла уқатти анна айдиякум ва аржулакум мин хилафин. Колуңар менен бутуңарды тескерисинче, оң бутуң менен сол бутуңду, сол бутуң менен оң бутуңду кайчылаш кесип саламын. Суммала усаллибаннакум ажмаин, кийин баарыңарды элге үлгү болуш үчүн асып салам dedi. Буту колуңарды кесип асып салам dedi. Калу, имандуулар айтты, ла дайра инна иля раббина мункалибун. Мунун зыяны жок бизге дешти сыйкырчылар. Биз баары бир Раббыбызга кайтып барабыз. Колубуз кесилеби, бутубуз кесилеби, сен асып коесуң, биз Аллахка кайтып барабыз. Ва инна натмау ан яғфира лана раббана. Биздин үмүт кылганыбыз, тама кылганыбыз, биздин максатыбыз ан яғфира лана раббана. Бизди Раббыбыз кечирсе болду. Биздин максатыбыз Аллах бизди кечирсин дейбиз. Ан яғфира лана раббана хатаяна ан кунна ауалал муъминин. Раббыбыз биздин каталарыбызды кечирсе, биз эң алгачкы момундардан болобуз, болду. Аллах Таала кечирсе, сен бизди асып саласыңбы, бутубузду кесип саласыңбы? Ал бизге эч бир зыяны жок dedi. Эмне үчүн эме буту колу кесилүүгө асылууга даяр булар? Аллах бизди кечирсе болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Шуара сүрөсү 49-51 аят. Инна натма ан яғфира лана раббуна хатаяна. Биз Аллахнын жолунда Кудайыбыз, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирүүдү гана үмүт кылабыз, максатыбыз ошо. Андай болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, күнөө кечирилүү деген сөз өзгөчө бир экен. Магфират айы, күнөөлөрдү кечире турган ай деп атам. Ошо кечире турган магфират, Аллах күнөөңөрдү кечириле турган айыңар мубарак болсун деген куттуктоо ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок кечириш үчүн мана Рамазан айы келатат, Шабан айынын 2-чи жума экенбиз. Кээ бир күнөөлөр токтоттукпу? О, насыбай чеккен бир тууганым. Насыбайыңдан кутулдуңбу? Чылым чеккен, мойтта чыгып алып стайкада тамеки тартасың кээ бирөөң.
Мен шыға қалсам жашырады. Менден ұялбайлы, Құдайдан ұялбайсың ба? Сен тамекінің құлысың ба? Рамазан айы келе атады, ниет қылдың ба? Мен жаман сайтқа кірбеймін, о сайттарды удалитып салам. Өткен жұма Рамазанда айттым. Келіңіздер, урматтуу мұсылман бір туғаным. Рамазан айы бізге уюлдук телефондорду саналуу минуттарга колдонобуз. Атайын аркылуу сурауга, бейбечарага жардам берүүгө, башка нерселерди токтотобуз. Тилекке каршы бүгүн уюлдук телефон ачсаң, дайым эле бир эмнеден башталып, паланчы союп кетти, келинчегин өлтүрүп кетти, башка өттү. Эч бир эме жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбарга чыгып атты. Чыгып, адаттагынан ташкары Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, Саидан наби, Саида көтөрүлдү пайгамбар. Биринчи тепкичте амин, истажиб, дуаларым кабыл кыл деген сөз. Экинчи амин, тилегимди кабыл кыл. Үчүнчүсү амин, кабыл кыл. Фаламма назала, минбардан түшкөндөн кийин сахабалар айтты, Я Расулалла, адаттан ташкары сиз минбарга чыгып баратып, амин, амин деп 3 жолу амин дедиңиз. 3 аминдин сыры эмне деди? Пайгамбар айтты, Атани Жабраил фaqala, Жабраил мага келди да кулагыма айтты. Рагима ан фи имриин адрака Рамазан фалам югфар лах. Кул амин, култ факулт амин. Жабраил айтты дейт, бактысыз болуп, туншугу менен жер сүрүп калсын. Эки дүнө бактысыз болсун. Туншугу менен жер сүрсүн деген бактысыз адамды айтат. Рамазан айы келип, Рамазанда жашап туруп, күнөөлөрү кечирилбестен Рамазанда өткөрүп жиберген адам тумшугу менен жер сүрүп бактысыз болсун деди. Мухаммад, менин каргышыма амин дегин деди, мен да амин, Жабраилдин каргышын кабыл кыл дедим дейт. Экинчиси, Рагман фимрин зукирта инда фалам юсалли алайя. Менин атымды Мухаммад, пайгамбардын атын аттым, мага салават айтып, саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Салават айтпаган адам бактысыз болсун. Мухаммад, амин дегин деди, мен да амин дедим дейт. Үчүнчүсү, Рагман фи ражулин адрака валидей ау ахадума фалам югфар лаху кул амин, култу амин. Үчүнчү тепкичке чыкканымда, ата-энесинин экөө жашап туруп, же ата-эненин бирөө жашап туруп, ошолорго кызмат кылып, алкыш батасын ала албай өткөн адам бактысыз болсун. Тумшугу менен жер сүрсүн. Эч жакшылык көрбөсүн. Мухаммад, амин дегин деди, мен да амин дедим дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Эмне экен? Ошондой күнөөлөрдү кечириле турган, жаннатка бара турган ата-энеге кызмат кылуу, пайгамбарга салават айтуу. Рамазан айы келсе, чыкса, сен баягы элесиң да. Жок, Рамазанда өзгөр. Урматтуу мусулман бир тууганым, кара. Периштелердин эң улуусу Жабраилдин каргышы, пайгамбардын эң улуусу пайгамбар алейхисалам амин деп жатат. Айтайын дегеним, күнөөлөрдүн кечирилүүсү кандай улуу нерсе экен. Рамазан айы келгенде сиз энеден жаңы төрөлгөндөй барды күнөөлөрүңүз кечирилет экен. Ошол айыңар берекелүү болсун. Ал берекелүү болуу үчүн уйку менен, уюлдук телефон менен, пульт менен өткөзбөстөн кереметтүү Куранга аракет кылдыкпы? Сахабалар, табииндер Шабан айыны каарылар айы дейт экен. Кимдер айы? Каарылар айы деген кемпир чалдар эмес, Куран окуучулардын айы. Куран окууга аракет кылат экен. Келгиле, урматтуу мусулман бир тууган. Өзүбүзгө бир проект түзөлү. Мен иншалла бул азыр сурасам да акыркы жолу Куранды качан хатым кылдың десе, кече мен студенттерден сурадым. Бир айда, өткөн айда ким Куран хатым кылган болсо, бир аз приз берем деп, 1-2 бала бар экен. Көпчүлүгүбүз Куранды колубузга ала элекпиз. Үйдө Курандын котормолору үстүн чаң басып жатат, телефонуң жылтырайт. Телефонуңду күнүгө канча кармайсың. Сен Халик Аллах менен эмес, махлук бенде менен көбүрөөк байланышат экенсиң. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан мубарак деген ушундай берекелүү айың кут болсун деген куттуктоо. Же болбосо, урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айында дуалар мустажаб болот дейт, дуалар Аллах Таала кабыл кылат. Ар орозо туткандын дейт, ооз ачар кезиндеги дуасын Аллах Таала кайтарбайт дейт. Же болбосо сиз Рамазан мубарак дегенде Кудай Таала сенин дуаларыңды кабыл кыла турган айың берекелүү болсун деген сөз. Бирок дуа кылганды билебизби? Дуа кылганга даярданып атабызбы? Шпаргалка жазып, башка кылып, мен шу Рамазанда Кудайым буйрса, мен Алпеште өстүргөн ата-энеме кызмат кыла албай калдым кээ бирлер.
Кээ бирлер мен өмүр жолдошума жакшы күйөө боло албадым. Же маркум балама жакшы тарбия бере албадым. 30 күн ошого дуа кылам деп бир ниет кылдыкпы? Же иншалла мен маркум атама энеме арнап бу Рамазанда мынча садака кылам дедикпи? Пайгамбарыбыз саласа даъватун мустажабатун, 3 дуаны Аллах кабыл кылат дейт. Даъвату сайим, ораза туткан адамдын дуасы, ва даъватул мазлум, укугу тепселген жок жерден. Адилетсиздик менен укугу тепселген мазлумдун дуасы, ва даъватул мусафир, сапарда жүргөн адамдын дуасы дейт. Башкача айтканда, ошо дуалар кабыл боло турган Рамазан айыңар берекелүү болсун деген куттуктоо экен. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул дуалар сезон экен, Дуаларга даярбызбы? Жооп ооба дей турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, эмне деген кажеттериң бар? Биз бендеге чуркайбыз, ортомчу издейбиз. Жараткан Аллах табарак ва таала менен бенден арасайбыз, ортомчу керек эмес. Кайсы кезде дуа кылабыз? Урматтуу мусулман бир тууганым, дуалар менен канчалаган проблемалар чечилет. Дуанын эң кабыл боло турган кези ифтар ооз ачкан кезде, саарлык кезинде. Шахру дуа, дуалар кечеси экен. Удуллаху антум муқинуна бил ижаба. Дуа кылганда менин дуамды Аллах таала кабыл кылат деп ишенип дуа кылгын. Сурай беренчи болбойбу деп шектенбе. Сен бендеден сураган жоксуң. Өзүң окшогон чийкеттен болгон, же анын мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон бендеден сураган жоксуң. Ва алама анна Аллаха ла ястажибу даъвату мин қалбин гафилин. Пайгамбар айтат, кабилетте болгон, эки ача болгон, жүрөктө болгон адамдын дуасын Аллах кабыл кылбайт дейт. Кебилер айтып отурду, машалла. Аллахым ооруларыма шифа бер. Бу рактын аякпайт дедиле, шифа болобу экен, болбойбу экен дебе. Жараткан Аллах табарак ва таала менин карыздарымдан кутук деди. Мен 10 000 доллар карызым бар, кантип кутулат экенмин? Шектенбесен. Сен дуаңда чын жүрөктөн ишенип дуа кылгын. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах таала муқинун, ишенген адамдардын дуасын кабыл кылат деди хадисте. Удуллаху ва антум муқинуна бил ижаба. Аллах дуаңарды кабыл кылуусуна ишенип дуа кылгыла деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, муқинун деген якын менен, чын ишенүү менен. Якын деген эмне? Сен башка нерсени ойлобо, экиленбе, шектенбе. Ва алама анна Аллаха ла ястажибу дуа мин қалбин гафилин лахин. Ойноп отурган, ой пикири башкада дуа кылып атат. Рамазанда машалла таравда. Азыр басам матч бүтүп калбайбы экен. Бүгүн Реал ойнойт эле, же Ливерпуль ойнойт эле, жетип калабы экенмин, анда болбойт анда. Сен дуаңда дуадай бол. Бүгүн көңүл бурда. Машалла, жумада көрөбүз да. Алакан жай бата кылган, Алла дуаңарды кабыл кылсын. Амин деп кой. Машалла, кол көтөргөн дуа кылгандар толтура. Бир канча минуттар. Чыккандан кийин эмне сурадың десеңчи? Жаңа жумадан кийин эмнени сурап аттың десең? Жооп бере албайт. Имам дуа кылып атат. 5 минут жалбарып. Сен амин амин деп отур. Чыккан. Имам эмнени сурады? Элге аманчылык, бейпилдик, тынчтык, падышага адилеттүүлүк эмнени сурады? Билбейм, мен амин деп отурдум. Мен чыксам Батингем барбы экен деп ойлоп турдум да. Жестаянканы этерек чыгып кетемби деп. Эмне үчүн биз канчалаган дуа кылдык, кээде дуам кабыл болбойду деп ойлонобуз. Себеп биздин дуабызда жүрөгүбүз ошо дуага Аллахтын кабыл кылуусуна бекем якын жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы келатат. Дуаларыңды жазып кой мисалы. Мен биринчи күн, биринчи 10 күндүктө мону сурайм, экинчи 10 күндүктө муну сурайм, үчүнчү 10 күндүктө муну сурайм. Даярдаса болобу? План кыласың го? Быйыл Кудай кааласа дейт, пайгамбар жашына киргенде юбилей өткөзөм дейт. Пайгамбар жашына келгенде ичимдик таштайм дейт. Канча жашсың? 63 дейт. 63 пайгамбардын өлгөн жылы ал. Сен өлгөндө таштайсың мында. Тирек каршы кээ бир аксакалдарга эме да. Эми пайгамбар жашыга киргенден кийин да устаз дейт. Анан таштайбыз, анан даватка чыган башка кылам дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, президент айтса да, бир падыша айтса,
келерки жума мұқтаждықтарыңды тақтап кел. Эмне кажетиң болсо да бир жума уктабай жазасың, Биринчи эмне? Баламды жумушка орнотоюн. Аллах табарак ва таала сага айтып атат. Удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарга жооп берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Аллахтын эшиги дайым ачык. Аны бир жылда бир сени кабыл албайт. Же бир саатта эмес, дайыма. Ортомчуда керек эмес. Кээде айтабыз, жума мубарак дейбиз. Кубанычтуу, тартуулай турган айыңар кут болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи иза кана аввал лейла мин шахр рамадан суфидатиш шаятин ва марадал джин ва гулликат абвабун нар. Рамазандын биринчи күнү болгондо шайтандар кишенделет. Дозоктун эшиги бекилет. Фалам юфтах минга баб, бир да дозоктун эшиги ачылбайт. Ва футихат абвабул жанна, бейиштин эшиктери ачылат. Фалам юглаг минга баб, бир да бейиштин эшиги жабылбайт. Ва юнади мунадин, Аллах таала талабыдан бенделердин акылына кайрылуу болот. Неден кайрылат? Я багиял хайр акбил. Жакшылыктан үмүтү болгон, аракет кыл. Акбил, алдыга умтул. Бирден үмүтүң болобу? Төөгө жантак керек болсо моюн созот дейт. Магфират керекпи? Рамазанга даярдан, умтул. Белиңди бекем байла. Я багиял хайр акбил ва я багия шарри аксир. Жамандыкты кылган, жамандыктан үмүтү бол. Токтот эми, кыскарт. Качангаcha кул болосун? Тамекиге, насыбайга, кумарыңа. Валиллахи утака минен нар. Рамазан айында күнүгө дозоктон кутулган аттар болот дейт. Машалла. Бул Рамазан кечесинде 7-апрелде Абдулла, Абдулгафур, Абдушакур, Эрназар, Мухтар Дамла дозоктон кутулду деген жазыласын периштелер. Аллах таала айтат: "Валиллахи утака минен нар. Залика кулли лейла." Ошо ар күнү дейт. Ошолордун катарына жазылып калсаң да элестеткин. Мо паланчы дозоктон кутулду десе, сен билдиң, сен жаннаттысың. Сен дозокко кирбейсиң. Ошондой дозоктон кутула турган ар күнү канчалаган адамдар. Ошонун катарына мен жазылып каламбы? Элестеткин. Эртең мен приемго жазылап экенмин деп чуркап келгендей. Эртең мен жаннатлардын катарында боломбу? Урматтуу мусулман бир тууган, эмнеге сүйүнбөйсүң? Ошондой дозоктон кутула турган айларга жеткизген Аллах таалага шүгүр болсун. Ошо айга айың сага берекелүү болсун. Дозоктон кутулуучу айың берекелүү болсун деген. Лахум мин фавқим зулалун минан нар ва мин тахтихим зулал. Алар үчүн кыяматта үстүлөрүнөн жана астыларынан да жалындуу көлөкөлөр бар. Урматтуу мусулмандар, мен аракет кылган нерсе жума күнү же Рамазан айында бири-бирибизге мубарак деп SMS жөнөтүп атабыз го. Жөнөкөй эле бирөө келсе скриншот кылып туруп таштай бербе да. Ошо жөнөткөнүңдө да бир дуаң барбы? Же адаттагыдай эле көчүрүп туруп группага таштап коесуңбу? Бул адатпы сага? Жума күнү дуа күнү экен. Ошол жөнөткөн нерсеңде жүрөгүңдө мубарак деп, Аллахым күнүңдү берекелүү кылсын, өмүрүңө береке берсин, иманыңа береке берсин, ибадатыңа береке берсин, малы мүлкүңө береке берсин дегендей ниет кылып таштагын. Ошол нерсе не болот? Ниет менен ниятул муъмин хайрун мин амалихи. Имандуу адамдын ниети жасаган ишиден жакшыраак дейт. Же болбосо Рамазан мубарак дегенде Рамазан айындагы ибадаттардын даамы башкача. Лаззаты башкача. Урматтуу мусулман бир тууган, намазда тургандагы өзгөчө. Аллах таала керемети Куранда дейт: "Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаха ва хува хади'ухум ва иза каму иля салати каму кусала." Ниса сүрөсү. Мунафиктар, эки жүздүүлөр Аллах тааланы алдайбыз дейт. Чындыгында өздөрү алданып калган, Аллах аларды алдап койгон. Мунафиктин биринчи сыпаты. Ар ким өзүнө жооп алат. Биринчи сыпаты: "Ва иза каму иля салати каму кусала." Намазга турганда жалкоолонуп турушат. Бамдатка турсамбы, турбасамбы? Кечеле окудум эле го. Дагы болуп калды, дагы жума болуп калды, Ва иза каму иля салати каму кусала. Намазга жалкоолонуп турган адамда мунафиктин сыпаты бар. Экинчиси, юрауна наса. Намазга жалкоолонуп турган аякта турсун. Юрауна наса. Мен дейт азыр жумага барсам, паланчы шеф мени көрүп калабы экен. Адамдарга эл көрсүн, кожо көрсүн, показуха. Эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн. Жумага ниет кылып келатат, паланчы кошунан көрөм бекен деп. Сен Кудай үчүн келип атасың. Бирөө менин көргөнүм сага, эмне көрбөгөнүм эмне?
Yura'una an-nasa, ikinci sıfatı. Üçüncü sıfatı, ve la yazkuruna Allah illa qalila. Munafık Allah Taala'ны az zikir kılады, az esteydi. Kaçan esteydi? Машинесін ұрып алғанда, туашуда қалып кеткенде, Құдайым, астағфирулла, астағфирулла. Же тайып кеткенде, же баласы ұрып қалғанда, Құдайды естейді. Урматты мұсылман бір туғаным, келіңіздер. Рамазан келбестен мұрда, кеше айттым, Рамазан айға даярдану. Жаңа жылға деп даярдандыңар. Фейерверктерді алып, тортты алып, шампанды алып, башқаны қылып. Рамазан айға қандай даярданамыз? Рамазан ай мағфират, күнәлерді кешіре тұрған ай бола тұрған болса, урматты мұсылман бір туған, келіңіздер, Рамазандан мұрда жүректерді тазалайлы. Аллах кереметі Құранда жәннатқа кіргендердің сипатын айтады. Бейішке кірелік, бейіштің бір жырғалыны елестеттілі. Бейіште не жырғалшылық бар деп кеше біреуден сұрасам, хурлайым бар дейді. Үрлер бар дейді. Бейіштегі бір жырғалшылықтың біреусі, وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Жәннатқа кіргендердің жүрегден кек сақтау, көр албастық, қызғану деген сезімді жұлып салдық. إِخْوَانَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Алар сөрлерді бір туған болып, біріне бір бет маңдай болып қуанышы отырады. Машалла, мен бір туғаным келген тұрбайы, ұшылда жаннатта тұрбайы деп. Жаннатылардың бір сыпатына екен, жүрегінде кек сақтау, көр албастық жоқ. Жаннатқа кірбестен мұрда, Рамазанға кірбестен мұрда кегілі. Жаннаттың бір дамын тартам десең, Рамазан келелек мұрда қошнаңа болған, кесіптешіңе болған, класташыңа болған, айылдашыңа болған, начальныңа болған, қызғану деген, кек сақтау деген жұлып сал. Емелестеткі, машалла, Аллах нәсіп қылып, Рамазанда ораза қармады, қатым қылған жаннатқа кірдің да. Ем жаннатқа кіріп алып, жырға пайғамбардың қошнасы болып бардың да, пайғамбардың сабағына барсаң, сен жаман көрген қошнаң тұр. Мына шүмшікім не бар екен дейсің бе? Bir класташың көр, мода келіп алған тұрбай. Ошо етте қызғанып алсаң, жаннат болау. Кек сақтап тұрсаң, жаннаттың дамы жоқ та. Алда урматты мұсылман, келіңіздер. Рамазан келбестен мұрда жүректерді кек сақтау, көр албастық, қызғаныш деген нәрседен тазалап, жүрегіңізді иманға байлайсыз. Даярсыздар ма? Амин. Аллахумма ғфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар бирахматика я архамар рахим. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد. الله تعالى حمد саналар пайғамбарға дүрүд дуа саламдардан кейін жаратқан Аллах Таала кереметті Құранда имандыларға қайырылып мындай дейді: Я айюхаллазина аманаттақуллах вал танзур нафсум ма қаддамат лиғад ваттақуллах инналлах хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына білігіне иман келтірген бенділер, өзіңері иман келтіріп ішенген Алладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертеңгі күніңерге емне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорқыла, Аллах бардық ішіңерден хабардар. Жаратқан Аллах Таала кереметті Құран-ы Кәрімінде وقال ربكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم. Rabbыңарға истигфар айтып көп кечирим сурағыла. ثم توبوا إليه. Андан кейін жалғыз Құдайға тауба қылғыла. إن ربي رحيم ودود. Әлбетте менің Раббым мейірімді жана имандыларды сүйүүчү зат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадисінде: "Ман ахабба ан тасурраху сахифатаху фальюксир ал-истигфар." Ким қияматта өзінің амал дептерін алғанда қуануды қаласа, қияматтағы делоны алып сүйінуді қаласа, ошол тетрадыға қияматтағы намамал жазылған китебине истигфарды көп айтсын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Истагфиру раббакум фа инни астагфируллах фи кулли яумин 100 марра." Раббыңардан истигфар айтып, тауба қылып кечирим сурағыла. Әлбетте мен дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам, күніге 70 жолы, 100 жолы истигфар айтам дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен таба қабла ан татлу аш-шамсу мин мағрибиха таба Аллах алейх."
Kim күн батыштан шықпастан мұрда тауба қылса, Аллах Тағала анын таубасын қабыл қылады дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, алдыңда ең чоң сооптордун, Аллахның рахматының, берекесінің, мағфиратының, нурының жайы тұрған Рамазан айына жақында баратабыз. Рамазан айына урматты мұсылман бір туған жаңы киім менен, жаңы башқа нәрсе менен емес, келгіле, истигфар менен, тауба менен даярданып баралы. Барыбыздың атауыз адам ата болған, адам атауыз жаратқан Аллах Тағалаға дуа қылып, Хауа енеміз bir günah kılıp koydu. Allah Teala ceveye degen daraqtan bir cep koydu. Bugün kebir tövbe kıl, istiğfar aytsa men nege tövbe kılam deydi. 5 vakit namaz okuyayım go deydi. Menem nege tövbe kılat eken men biröөнүн akın jegen jokmун go deydi. Urmatlı Müslüman, Allah Tebaraka ve Teala adam atabız Hava enebizden bir daraqtan jebe degen üçün barıp jedi, birok jutkan jok. Bir lokma, bir tiştem. Allah Teala bir günah kılgan jannattan kuu verdi. Men uğup jatkan bir tuğanım, sen Allah Teala jebe degendi kança jedin, içme degendi kança içtin. Anan dagı emnege tövbe kılam deysin mi? Allah'ın rahmatынан nalat aytılıp kuğulgan, taşbarang bolgan şeytan bir sajdadan baş tarttı. Allah Teala rahmatынан kuğdu, kıyamatqa çeyin nalat aytıp. Sen kança sajda kıldın? Kebirin tilege karşı, açı uçunduk, 50'ge kirgende en birinci jol başыңды sajdaga koyup jatasın. Kebirler 30'ga kirip balagatga jetken en bildi atat. Kebirler birinci jol jumaga keldi. Kebirler 34 namazды kaza kılıp bir namaz jumaga kelebиз. Anan emnege tövbe kılam deyibиз. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Tövbe kılalı, istiğfar aytalı. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Adam atabız emne dedi? Rabbena ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا adam ata hayınız. Ey Rabbimiz, ey kocayınız, ey jaratkan Kudayımız. Zalamna anfusana. Biz özümüzge özümüz zulüm kılıp koyduk. Emne zulüm kıldı? Arak içti mi? Tameki tarttı mı? Biröөнүн akın jedi mi? Parakordu kıldı? Yok. Allah jebe degen daraqtan bir Lokma jep koydu. Rabbena zalamna anfusana. Ey Rabbim, biz özümüzge zulüm kıldık, sen kılma degendi, jebe degendi jep koyduk. Ve illem tagfir lana ve tarhamna. Eğer sen bizde öz mehrimin almasan, sen bizi keçirmesen, lenekunenne minel khasirin. Biz jaşoodon dünyoga kelgenimizden ziyanga uçuragan, bugünkü tilmeni bankrot bolgon, 60 yıllık, 70 yıllık ömrümüzden hiç kur paydasız ziyanga uçuraganlardan bolup kalabız dep ыйлады. Kel adam atan Hava enең okşop sen dagı Ramazan kelbesime Rabbena zalamna anfusana ve illem tagfir lana ve tarhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz, biz de köp nafsımızga zulüm kıldık. Sen oku degen namazı öz uağında okuy almadık. Ber degen zeketти bere almadık. Karaba degen nerseni karap koyduk. Kıl degen nerseni kılmadık. Özümüzge zulüm kıldık. Ey Rabbimiz, eğer sen bizi keçirmesen, eğer sen bizge mehrimdүүлүк kılmasan, biz jaşoodon ziyanga uçuraganlardan bolup kalabız dep. Rabbena gfir lana ve li ihvaninellezine sabakuna bil iman. Ey Rabbim, bizdin günahımızды keçirgin. Bizden burada iman menen ötken bradarlarımыздın, mekendeşlerimizin, dindeşlerimizin günahımızды keçirgin. Rabbena gfir lana ve li ihvaninellezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amanu. Ey Rabbimiz, bizin yüreğimizde bir de imandığa karata, bir de imandığa karşı kek saktoo, kör almaslık, kızganış degen sezim kaltırmagın. Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbim, sen boruker, mehrimdүүsün. Boorun men özüň, borukerdiğin mehrimin menen menin yüreğimdeki jaman sezimlerdi alıp salgın dep. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum. Bu sözümdü aytıp jaratkanга jalbarıp özümdün kemçiligime, jamaatыбыздын kemçiligine istiğfar aytıp tövbe kılamın. İstiğfardın tövbenin kabul bola turgan kezinde jerindesiňer jaratkanга jalbarıp tövbe kılgıla, istiğfar aytkıla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve aliyyis salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in summa ba'd. Allah Teala hamd sanalar Peygamber'e dürüt ve salamlardan keyin. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulli ibn adam hatta'un ve hayrul hatta'ine tawwabun. Bardıq adam balası kata kıluvçu. Kata kılganların en жақсы қатасын мойнына алып tövbe kılganдар deydi.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-таибу миназ-замби камалла занбала. Күнөөдөн тооба кылган адам эч күнөөсү жок адам сыяктуу дейт. Ал-бирру ла ябла ва-замбу ла юнса ва-даяну ла ямут и'мал ма ши'т кама тадину тудан. Жакшылык эч качан чирип жок болбойт. Жамандык эч качан унутулбайт. Жакшылыктын сыйлыгын, жамандыктын жазасын берүүчү Аллах Таала эч качан өлбөйт. О бенде, укканыңды айттым. Эгер жакшы жолго түшүп тооба кылып истигфар айтып, иманда, исламда бекем болсоң, Аллах Тааланын сыйлыгын аласың. Сыйлыктардын эң улуусу жаннат. Эгер дагы эле курсагыңа, кумарыңа кул болуп, Кудай Тааланын рахматынан алыс болуп, ыйык Рамазан айына маанавий тараптан даярданып бара албасаң, зыянга учурагандан болуп каласың. Аллах Тааладан жазасын аласың. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Аллахтын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Кээ бирлер мен 50-ге киргенде эми намаз баштадым. Эми гана ичимдиктен кутулдум. Менин күнөөм кечирилеби экен деп Аллах Тааланын рахматынан күмөн шектенет. Аллах Таала инна рахмати васиат кулла шей. Менин рахматым бардык нерсенен кенен дейт. Аллах Зумар сүрөсүнүн 53-чы аятында Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Кул, Мухаммад, айт үмметиме дейт. Айт үмметиме, эмнени айтсың? Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим. Өмүрлөрүн исраф менен өткөзгөн, мечиттин жолун, иман жолун билбестен, сажданы билбестен, гусул даратты билбестен, адал арамды билбестен өмүрлөрүн исраф кылып өткөзгөн бенделер. Ла тaqnatu min rahmatillah. Аллахтын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Инналлоха яғфиру зунуба жамиа. Аллах барды күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Албетте ал кечиримдүү жана мээримдүү зат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бир атың өчкөр аракка кул болуп, арактан баш чыкпай калган. Атасы, энеси, балам кой, токтот, балажаным, ичпегин, чекпегин, жаман жолго жүрбөгүн деп. Атаны уккан жок, энени уккан жок. Бирок көчөлөрдө жүрдү. Элестеткин, ушундай кычыраган кышта, кар эрип мондай лай болгон кезде, эне эшигин ачса, эшиктин осунда дарбазанын алдыгы лайга бөлөнүп жаткан. Бети башы көгөргөн, лай болуп, шымына сийип койгон. Алкаш баласы жатса эне эмне кылат? Айнанайым, балам, айтпадымбы, ичпе демедимби? Өзүңө жакшы кара демедиң деп алып келип бетин жууп, акча эсебин салып, кучагына кысып жаткызабы? Ал мээримдүү эне. Эненин мээрими Аллах Тааланын мээриминин миллиондон бири да эмес. Бирок ал бала ата эненин эшигине келип атат. Сен да урматтуу мусулман бир тууган, сенин күнөөңүн канча экенине көңүл бурба. Сен Аллахтын эшигине кел. Мечитке кел. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Бенде Раббысына эң жакын болгон кезде саждада болот. Саждага башын кой. Раббым, өмүрүмдү исраф менен өткөздүм. Сени тааныган жокмун. Иманга, исламга кызмат кыла алган жокмун. Диниңе чакыра алган жокмун. Мени кечиргин. Аллах кечирет. Урматтуу мусулман бир тууган, жетерки сен ошол эшикке кел. Ошол эшиктердин эң чоңу Райян эшигинен ачылат иншалла. Рамазан айы келе жатат. Рамазан айынан келүүдөн мурда өткөн жумада айттым, урматтуу мусулман, Шабан айынын жарымы келген кезде Аллах Таала бенделерге назар таштап, Аллахнын барлыгына, бирлигине шерик кошпогон бенделердин бардыгын күнөөсүн кечирет. Бирок Аллах Таала кимдин жүрөгүндө көрө албастык кызгануу, жек көрүү деген бенделерди кечирбейт. Ал өзүнүн жек көргөнүн, араздашканды кечирмейинче дейт. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.